Бүгүн 2-июнь күнү Өмүрбек Бабанов 2 айга камакка алынды. Нурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын 1-май райондук соту карап, аны 2 айга камакка алуу чечимин кабыл алды. Эске салсак, Өмүрбек Бабановду 31-майда Улуттук коопсуздук комитети кумтөр ишине байланыштуу кармаган. Экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен мурдагы депутаттар Исхак Приматов жана Талантбек Узакбаев кармалган. Алардын да бөгөт чарасы каралып, 2 айга камакка алынды. Ал эми 31-майда кечинде Жогорку Кеңештин депутаты Төрөбай Зулпукаров 2 айга камалган. Аны менен бирге Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбеков да 2 айга камалды. Буга байланыштуу Жээнбековдун жактоочусу Давран Касымов жалпы элге билдирүү таратты. Анда Жээнбековго козголгон кылмыш иши саясий өңүттө деп мүнөздөлгөн. Асылбек Жээнбеков төрага катары регламенттин чегинде гана иш алып барган. Жогорку Кеңештин төрагасы мыйзам чыгаруучу орган тарабынан коллективдүү кабыл алынган чечимдери үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Бардык чечимдер добуш берүү аркылуу кабыл алынган. Кумтөр боюнча токтом кабыл алынып, өкмөткө жөнөтүлгөн парламенттин миссиясы ошону менен бүткөн, дейт. Касымов 1-май райондук сотунун чечимине каршы шаардык сотто даттанып, Асылбек Жээнбековду колдоо митинги болбой турганын белгиледи. Жээнбеков 2011-2016 жылдары Жогорку Кеңештин төрагасы болгон. Ал 31-майда камакка алынып, бул иш боюнча күбө катары Игорь Чудинов көрсөтмө берип чыкты. Ал арада кумтөрдүн ызы чуусунун тегерегинде абал жайдын аптабынан ашып өтүп катуу ысыды. Центрда президенттерге 150 миллион, премьерлерге 50 миллион, депутаттарга 100 000 доллардан берип турганы айтылды. Алгач 2010-2015 жылдардагы чакырылыштагы депутаттардын кумтөрдү улутташтырууга каршы чыгып, канадалыктарга адвокат болгонунда. Алардын катарында Өмүрбек Бабанов өкмөт башчы болуп турганда Центр анын таламын талашып, Жогорку Кеңештин жыйынында депутаттар менен кызыл чеке болуп айтышканы архивтерде турат. Кумтөрдөгү мыйзам бузууларды текшерүү учурунда ачыкталган айрым маалыматтарга караганда, ар бир президент жана премьер-министрдин мезгилинде Центрда президентке 150 миллион, премьерлерге 50 миллион жана депутаттарга 100 000 доллардан берип турган экен. 2014 жылы Темир Сариевдин шайлоо өнөктүгүнө катышуусун Центрда каржылаган. Аталган компаниянын президенти Деон Баден-Хорст түшкү тамактануусуна эле 85 000 сом которчу экен. Бул акча Кыргызстандын үлүшүнөн кумтөрдүн эсебинен бөлүнүп берилчү. Элестетип көрсөк, 30 жылдан бери Кыргызстан болгону 1,5 миллиард, ал эми Центр болсо 11 миллиард доллар киреше тапкан. Ошондуктан элдин жонунан кайыштелип, өздөрү жыргаган атка минерлер кумтөр боюнча кылмыштуу иштерге аралашкандар мыйзамга ылайык жооп берип, жазасын өтүшү керек. Дагы бир факт, кумтөр иши башталгандан бери жумасына 25 миллион долларга, айына 70 миллион долларга, жылына 1 миллиард долларга алтын өндүрүп келген. Ал эми 30 жылда Кыргызстан 30 миллиард долларга ээ болуп, ит аягыбызга чейин алтындан жасалып калышы керек эле да. Мөңгүлөрдү талкалоого жол берген, улутташтырууга каршы чыккан, Центрага жан тарткан депутаттар, өкмөт башчылары жазасын толук алышы керек. Бул элдин да, учурдун да талабы. Өздүк маалыматтар каралгандай, Өмүрбек Бабанов Темир Сариевден Центрдан 100-150 миллион доллар алганы боюнча фактылар бар экендиги айтылды. Сапат билим берүү мекемесинин жетекчиси дагы деле изделүүдө. Бул өтө кооптуу коңгуроо. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда бирден бир көзгө басар окуу жайы. Анын негиздөөчүсү Орхан Инзандын дайынсыз жок болуп кетиши Кыргызстандын беделине оңбогондой чоң сокку деп билдирет адабиятчы Олжобай Шакир. Муну кыргыз бийлигинде отургандар канчалык деңгээлде түшүнүп атты экен. Миңдеген кыргыз урпагы сапаттан билим алып, дүйнөлүк атаандаштыкка канат күйлөгөнүнө сыймыктанып келет. А бирок катардагы көптүн бири эмес. Бакыйган окуу жайдын негиздөөчүсү уурдалып кеткени биздин өлкөнүн репутациясына көлөкө түшүрөрү өтө терс окуя. Биздин атайы кызматтар эми канчалык деңгээлде ыкчам, чапчаңдык кылар экен, профессионалдык милдеттерин так аткара алышабы? Орхан Инандын дайынсыз жоголуп кетиши геосаясий оюндардын да сценарийи болушу толук ыктымал. Себеби расмий Турция акыркы жылдары Севат билим берүү борборун түп тамырынан жок кылуунун аракетин кылып келишти. Ана мурунку бийликтегилерге да, азыркыларга да Сапат билим берүү мекемесинин ишмердигин токтотуп, анын ордуна Мариф
фондун таңоолап келишкени белгилүү. Садыр Жапаровдун бийлиги бекиген кезде да бул маселе Турция менен Кыргызстандын ортосунда кайрадан көтөрүлгөнү дайын. Андыктан Орхан Инан кимдер аркылуу дайынсыз жок болуп кетти экен. Азыркы кыргыз бийлигинин дагы бир эң чоң баш оорусу ушул болот эмеспи? Себеби Сапат билим берүү борборунан билим алып чыккан жаштар жана алардын ата-энелеринин нааразычылыгы оңойго турбайт деп билдирген. Бишкектеги маршрутка айдоочулар тарифти көтөрмөйүнчө жумушка чыкпайбыз деп жатышат, дейт вице-мэр. Маршрутка айдоочулары менен каттамды калыбына келтирүү боюнча сүйлөшсөк, тарифти көтөрмөйүнчө ишке чыкпайбыз деп жатышат. Бул туурасында транспорттук блок боюнча вице-мэр Руслан Акылбеков маалымат жыйын учурунда билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн Бишкекте бардык маршрутка айдоочулары ишке чыкпай, автобус, троллейбустар гана каттап жатат. Вице-мэр азыркы тапта кырдаалды жөнгө салуу үчүн кошумча транспорт тартылып түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтуу менен жакын арада маселе чечилип каларын кошумчалады. Мындан сырткары ал айдоочуларга кайрылып, жөө адамдарды акысыз алып кетүүгө чакырды. Ал арада Бишкек мэриясы маршрутка айдоочулары иш таштаганына байланыштуу убактылуу 4 микроавтобусту ишке киргизди. Алар Манас аэропортуна тиешелүү автобустар. Маселе чечилгенче бул автобустар номер 100-автобустун маршруту боюнча элдерди ташыйт деп жазылат маалыматта.